О Алланын элчиси, биздин аялдарыбызга кандай милдетибиз бар деп сурады дейт. Пайгамбарыбыздан сураптыр. Я Расулалла, аялдарыбызга биздин кандай милдеттерибиз бар деп сураса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дептир. Өзүң тамактансаң, аны да тамактандыр. Өзүң кийинсең, аны да кийинт. Аны бетине урууга, ага тил тийгизүүгө, андан жүз үйрүп кетүүгө акың жок деп айткан экен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өзүң тамактансаң, аны да тамактандыр. Өзүң кийинсең, аны да кийинт деген хадис бар. Кудайга шүгүр, алхамдулилла, көптөгөн эркектер жанагы бакпайт, карабайт дегендер өтө эле аз да алар. Бирок көпчүлүгү багат, карайт, колунан келишинче аракет кылат. Мен ушул жерде өзгөчө бир нерсени белгилеп айтайын деп турам. Биздин кечээки Ош-Бишкек жолундагы машиналардын авария болгондугу. Ошол такси кылган адамдар, ошол чоң КамАЗды минген кишилер өздөрүнүн үй бүлөсүн багайын, тамак алып берейин, кийим алып берейин деп ушундай коркунучтуу иштерге барышат. Мен айта турган маселе, урматтуу бир туугандар, ушундай эркектерди корголбайлык. Сиздин каалооңуз үчүн, сизди кийиндирейин, сизди багайын, сиздин көңүлүңүздү алайын деп өз башын, өз жанын ушундай коркунучтарга коюп, сиздерге кызмат кылып, өзү менен бирге тамактандырайын, өзү менен бирге жедирейин, ичирейин деп аракет кылып жаткан эркектерди корголбаңыздар. Кечээки болгон аварияны элестетип, мен ушунда элестеттим да. Ошол такси кылган адам, КамАЗ айдаган киши ушундай кыйналып, бир күн, 2 күн жолдо кыйналып, 1000 сом, 2000 сом акча табайын деп кыйналып барса, үйдөгү аялы таап келгенине, кылган ишине, өзүнө ыраазы болбостон аны капа кылып, же болбосо кайда жүрдүң, эмне кылып жүрдүң, телефон чалсам албайсың, өчүксүң деп аны суракка алып, аны кыйнагандыгы кандай өкүнүчтүү. Ошону карап мен элестеттим. Кээде үйдөгү аялы да отуруп, ушул үйдү жасашыбыз керек, парда алайын, стол алайын, же бир нерсе кийим кылайын, же бир жерге отурушка, бир жерге катышайын деп ушунча акча керек десе, бечара эркек ошонун көңүлүн калтырбай, аялым ушундай каалоосу бар экен, ушул жерде оңдогусу келип жатат экен, үйдү краскалагысы келип жатат экен деп эч нерсеге карабастан бечара Оштон Бишкекке, Бишкектен Ошко таксисин айдап чыгат, машинасын. Жолдо кандай кыйынчылык, азап, тозок. Машинаны өзүң айдап эмес, жанында отуруп барсаң кандай кыйналасың. Анан кечекинде авария болуп, ошондой кыйынчылыктардан өтүп, өлүм менен алышып барганда эркектерди корголбайлык. Ушундай жаны күйүп кетсе керек деп ойлойм да. Ошол эркек ушунда кыйналып өлүп калайын деп барса, үйдө чай даяр эмес. Уруш талаш, наразычылык, акча таппадың, аны кылбадың, муну кылбадың деп наразычылык, уруш талаш болгон болсо, эркек ушундай кор болуп кетет. Эгерде үйдө жатып, эч нерсе кылбастан, аялын дагы бакпастан, баласын дагы бакпастан, жанагыдай ооруп калуу эмес, атайлап, адамзатчылык кылып, жалкоолук кылып, жоопкерчиликти албастан жаткан болсо, ал башка маселе. Анда күнөөкөр болот, Алла Тааланын астында дагы адамгерчилик, эркекчиликке дагы жатпайт. Бирок жанагындай мээнет кылып, эртең менен кечке иштеп, таксиде иштеп, базарда иштеп, дордойдо иштегендерди айтсаңыз, эртең менен саат 3-4-тө барышат Майдина базарга материал алган.
Мына бул мөмө жемиш саткан жердегилерди карасаңыз, саат 2-3, 4-тө барышат. 3тө барсаң ошол жерде толтур адам болот. Ушундай эти менен таң атпай барып, анан акчаны таап кетишет. Ошолор келгенде ошолорду кадырлап, барктап, чайын даярдап, жакшы сөз сүйлөп, сыйлап калайлык. Сиздин кызматыңызды кылып жүрүп эле бир күн ичинде өтүп кетет экен эркек. Карасаңыз, көп эркектер ушундай да, өзүнүн баласын, аялын багам деп жүрүп, жолдо ушундай кыйынчылыкка, жанагы Россиядан өлүп келгенде де уксаң жүрөгүң ооруйт. Россия менен Бишкектин жолундагы жанагы аварияларды уксаң кандай жүрөгүң ооруйт. Ош-Бишкек жолундагы аварияларды уксаң кандай, Бишкек Ысык көлдүн жолундагы такси кылып авария болгондо уксаң кандай жүрөгүң ооруйт. Уйкусурап бечара. Уйкудан калып, эч нерсеге карабастан акча табайын, ошол аялдын көңүлүн табайын, ыраазычылыгын алайын деп ушундай кыйналып жаткандарды көрөбүз да. Ошондуктан ушундай мээнет кылып жаткан эркектерди кор кылбайлык.